Геморрой оорусу түз ичегинин арткы тешиктен, башкача айтканда анустун веналарынын чоңоюп кетүүсү. Эмне үчүн геморрой оорусу пайда болду? Бул көбүнчө отургандыктан. Водительдер, швеяда иштегендер, беременныйлар жана башка компьютерде көп отургандар, демек кимде ким көп отурса, түз ичеге келген веналар келүүсү жана кетүүсү кыйналат экен дагы, веналардын булчуңдары шалдайып калат экен. Менин профессорум айтат, этти дейт сиз шашлыкка даярдаганда уксуска чыласаңыз, ал былжырап калат дейт да. Мына ошондой түз ичегинин булчуңдары шалдырап, ошондой бош болуп калганда, ошол жердеги венандагы тамырлары ушундай болуп бошоп калат. Ичиндеги кандын чөйрөсү кычкыр болуп калат. Щелочь болбосо кычкыр болуп калгандыктан вена тамырларынын булчуңдары шалдайып калат. Ошондуктан алар чоңоюп кетет. Эмне кандай кылганда биз геморрой оорусунан арылабыз? Мен өзүмүн 10 жылдык сүлүк коюп дарылаган тажрыйбамда бир гана сүлүк гана эң сонун жардам бергенин мен 10 жылдан бери мен сиздерге кепилдик бере алам. Операциясы жок, сүлүк менен гана дарыласа дагы геморрой оорусунан арылабыз.